2024-жылдын июнь айында болуп өткөн жайкы Куран курсу жана лагерине Памирлик 9 үй бүлөнүн уулдары катышты. Аты жөнүм Оғанбек. 2019-жылы Кыргызстанга келгенбиз. Келгенибизге бийин 6 жыл болуп калды. Кайсы жактан келдиңиздер? Андан Памирдан келдик. Памир районунан келдик. Биринчи эле келген максатыбыз Кыргызстанга балдарыбыз билим алыш үчүн келгенбиз да. Ошол үчүн биз балдарыбыз билим алса, şu жакка келип окуса деген максаттар менен келдик элек. Анан келгели беле Кудайга шүгүр. Жакшы балдарыбыз билим алып жатат, окуп жатат. Анан быйыл болсо мына бу жакка келип бердик. Келгенге мына 1 ай болду. Бүгүн балдарыбыз сынактан өтүп, анан буга биз көп кош болуп, сам болуп өзүбүз менен балдарыбыз менен мананда чогуп отурабыз. Бизде устаздарга болсо да өтө аябай кошпуз. Биздин балдарды ушундай өздөрүнүн катарларга алып, балдарыбызды окутуп берип, ушундай окутууга даяр. Агайларыбыз болсо да жакшы мындай жакшы мамиле менен өзгөчө булар өздөрү жакшы болуп калыптырлар. Биз буга сыймыктанып болуп турабыз. Жаңа айтып өтпөдүңүзбү, биз ошол Кыргызстанга келгениңиздин эң негизги максаты билим алуу. Билим алуу. Эми азыр билим алуулар кандай болуп жатат? Жалпы эле ошол Памирден туугандарыбыздын кандай шарттарда окуп жатышат, ошол туурасында айта кетсеңиз. Эми билим алуу деле жакшы болуп жатат. Биз балдарыбыз келгенде биякта кыргыз тамгасын таанышып, 5-класстан, 1-класстан баштап азыр 11-ди бүткөндөрү деле болуп калды. Чоңурактары. Азыр мана балдарыбыз бийил 5-класста окуп жататтар. Эми Садыр Нуркожоевич урматтуу президентибиз, ажообуз бар Кыргызстандын азыр башчысы. Биз кичине аябай кошпуз да. Мамлекеттен болсо да бизге ушундай колдоолорду көрсөтүп, кабыл алып, бизге үй салып берип, мектеп ачылып, жатат бизге ыраазычылык, чоң рахмат дейбиз. Мына бу жакка деле үмүттөрүбүз чоң, дагы деле колдоосун үзбөйт деген үмүттөр бар. Сиздин уулуңуз кайсынысы? Уулум Хусайын. Хусейн, баракелла. Хусейн 1 ай окуду бул жакта. Биринчи жолу лагерге алып келдиңиздер да бул жакка? Ооба, биринчи алып келдим. Иниңиздин өзүнөн сурайлычы, кандай жетишкендиктерге ээ болуп туруш 1 ай ичинде? Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Алейкум ассалам. Birinchiden Allah Taalaga cheksiz rahmat olsun. Yana suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam salatlar olsun. Allah Taalaga ko'p shukrlar aytaman. Shu medresega kelib o'qib qolganimga, jana ota-enamni sevib qilganimga, ota-enamga da ko'p rahmat aytaman. Bu жаққа келіп көптеген пайдаларды алдым. Ең біріншіден тәрбияны алдым. Бұл жақта аябай тәртіп сонун екен. Анан бұл жақта Құран оқығанды үйрендім, тәжбит оқығанды үйрендім. Анан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аткарган сүннет амалдарды, дуаларды үйрендім. Ата-энеге кандай мамиле кылыш керек экендигин үйрендім. Жана устаздардан, Нурулла устаз, Абдурахим шейх устаздардан көптөгөн сабактарын, насаттарын уктук. Ошолордон көптөгөн пайдаларды алдык. Жана ошол пайдаларды жашоого да колдонуп, башкаларды да ошол насаттар менен чакырам. Жана чоңойгонда кар болуп, кыямат күнү ата-энеме таажы кийгизгим келет. Баракелла. Анан окуу шарттары кандай экен? Окуу шарттары аябай сонун экен. Бул жакта ушул 2 мал дене тарбияга чыгабыз, калган убакта сабак окуйбуз. Аябай сонун экен, жаратылышы кооз, аябай бак-дарактар жап-жашыл экен да. Анан бул нур мечит аябай сонун экен да, бул медреседе мындай жыргап жүрөт экенсиң да. Аллага шүгүр, медресеге окуганыма көп Аллага мактоолорду айтам.